Шаарга барсам гана. Эгер шаардан жылуу орун колго тийгендей болсо, куйрукту шарттайып кармап калбас белем. Тоо токоюң менен жерге кир. Катып саткан карагайың менен жерге кир. Куужаты катының менен жерге кир. Алжыган чал, асыранды балаң менен жерге кир. Деп басып кете бербес белем. Анда мен азуу айгырдай азынып турбас белем. Ороскул Балжанович күрүүгө можуна дегизип жалдыратат элем го да алайды. Түпкүчтөй түйүлтөт элем го. Кээ бирок жүрөктөрдү. Ошол жерден бир шаардык катын албайт белем. Албаска эмне экен? Алиги микрофон тумшугуна кармап суурусун чайнап ырдаган сулуу артист келиндердин бирин алып алсам жарашпайт бекен? Андайларга кызматы чоң эркек болсо болду дешет. Галстук тагынып, көчөгө чыксаң сулуу катынын колтуктап жанаша басса, экөөбүз киного жөнөсөк, элди как жарып, катыныңдын шиш такасы такылдап, атыры каңылжаарды жарып турса, жандай өткөн кишилер жет алган иттей тумшугун сундура артынан карап, ия, жыргала эмес бекен? Анан бала тууп берсе, уулумду прокурор окуусуна киргизип, кызымы роял чалар өнөр үйрөтөт элем. Шаардын балдары жирек келет, бат эле көзгө көрүнөт. Илеттин одон орусча тили чыгат, суудай сүйлөшөт. Анысы абзел го. Болбосо ушу момун чалдын жупуну тили кимди кайда жеткермек? Балдарың папочка, мамочкалап турушса, сураган сат бербес белем. Мен минчинген далайга көрсөтөр элем көргүлүктү. Ороскул бакан мына деп таанытат элем атаңдын көрө. Эмне, ошолордон кем бекен? Жогору жакта отургандар эле менден кыйын дейсиңби? Мендей эле бутту айры, башы кара кишилер болгондо аларга бак айтып коюптур. Мага айтпаптыр. Айтса учурунда башкага азгырылып, кармай албай калыпмын. Өзүмөн кетти. Токойчулук курсту бүткөндө кызматка ашыкпай, шаарга бет алып, техникумга же институтка буйрсам го. Ушу тапта алды болбосом да бирден